Достор, мен турган жер Орский район. Шаарда эми азыр барыңыздар эле билип калдыңыздар. Кыска нускалуу даректерин түшүндүрүп коеюн. Орский район, дареги Джим 8, серия 77. Квартирабыз ортоңку подъездде, 4-чү этажда болуп калат. 2-чи этажда дегеним, ортоңку подъезд 2-чи этаж. Орский райондогу базарчиктин эле арт тарабы. Локация сонун жерде да, Джим 8 деп издеп келе бересиздер. Амирстройдун домун алсаңыздар дагы болот аринчирдечи. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 3 бөлмөлүү квартирага келип калдым. Сиздер ортоңку подъездге кирип, 2-чи этажга чыксаңыздар, ушул квартира сатылат. Этажы ходовой, 2-чи этаж. 3 бөлмө, сквозная планировка, эки тараптан күн тийип, шамал жүгүрүп турат. Техпаспорт бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, Орский районду билесиздер, бардык коммуникациялары центральный. Айрыкча отопление өтө жакшы ысыйт. И бул 77-чи серия. Кышындасы жылуу, жайындасы салкын болот. Мына жак детский, бул жак санузелдер отдельно, билесиздер. И мына жак спальная комната, мына жак конок бөлмө. И бул жака кирсеңиздер, кухня и нар жагы 6 метрлик лоджия, достор. Жүрүңүздөр, мына конок бөлмөдөн баштайлы. Мына гостиная деп коебуз. Ремонту жакшы, келесиздер, жашайсыздар. Паровой батарейкалар жаңыланган, стояктары пластикке алмашылынган, азыр бир сыра байкап чыктым. И сразу эле лоджияга ушул жактан эле чыгып кетсеңиздер болот. Мына гостиный аркылуучу. Эми жүрүңүздөр, кийинки комнаталарга өтөйлү. Мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп коебуз. Мына байкаңыздарчы, достор. Таптаза болуп турат. Эшиктери дагы бардыгы окшош, жаңыланган. Паровой батарейкалар мына бул жакта коюлган, стояктары жаңы. Күн тиет эң негизгиси. Эми анча-мынча квартиралар бар, бандай күн тийбей калат да. Бул квартирага күн тиет экен, азыр мында карап туруп эле байкап койдум. Полу жыгач, мына. Жандай кымбат, ламинатка караганда мыналар кымбатыраак болот да, сары жыгачтарчы. Ошондой эске алып коюңуздар. Так, экинчи комнатаны көргөздүм, Эми жүрүңүздөр, детская комнатага кирели. Бул эми бир аз кичинекейраак болот, балдарга ылайыктуу. Компьютерларды, телевизорларды коюп коюптур бул жака. Так. Шкафтар орнотулганы баары жайында, достор. Сонун. Эми азыр көрпө төшөктөрдү жыйып коюптур. Ошол себептен дагы квартира, мына комната кичинекей сезиле берет. А так, негизи чоң, жакшы. Бул ошондо 3-чү комната болду. Азыр мына жака чыкса, бул жак ошо кухня, лоджия болуп кетет. Азыр бул жакта аягында көргөзөм, мындай сабыр кылып туруңуздар. И бул жак санузели дагы. Мына достор, колдон келишинче санузелди көргөзүп бердим. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, өзүңүздөр дагы бир сыра келип таанышып кетесиздер. Эшиктери жакты мага бүт бардыгын жаңылаптыр. И бул жак ажаткана. Бумага сала тургандар, унитаз, полудубал кафель, аристон установка болгон. Жакшы. Так. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Азыр бул 77-чи сериядагы домдон квартира издегендер көп. Себеп дегенде кирпич, анан эски домдордун арасында мындай авторитети күчтүүрөөк да, мындай жылы жаңыраак болупчу. Бул жак негизги кирүүчү эшик болуп атат. Мына жака шкаф жасалган. Эми жүрүңүздөр, кухня менен лоджияны да көргөзөйлү. Достор, эми жүрүңүздөр, сиздерге сатыла турган квартиранын лоджия менен кухнясын көргөзүп, анан баасын айтайын. Аз барыңыздарга баасы кызык. Мына киргениңиздерде бул жер эми кухня, айтпасам деле билесиздер, мына газ установка болгон. И бул 6 метрлик лоджиясын ээлери кухня катары колдонушат. Гарнитурлар, холодильниктер, газ мына жакта, раковина мына жакта. Жакшы. Анан мына эшик, кладовка, салат, варенье да бир башка нерселерди коюп турасыздар. Айнектер пластик. Мына ушул огород сөрүсү менен сатылуучу квартиранын колуп аткан, ошондо айтып койду да тээсе. Жакшы. Баасы $81,000 бааланды. И бул айтылыш баасы, достор. Эси түшүрүп берет.
$81.000 бул айтылыш баасы түшүрүп берет. Ээсинин номерин жаздым, содулашасыздар.